Ассаламу алейкум, жалпы биздин катталуучуларыбыз. Бүгүн Бишкек шаарында дагы да болсо той. Бүгүн кимдин тою деп турсаңыздар, Кыргызстанга өзгөчө таанымал болгон инсан, куудул, алып баруучу жана актриса, өзгөчө өзүнүн башкача юморлору менен элге таанымал болгон бул Гүлжайна Атаканова жекебиз десек болот. Ал ак өргөлүү болуп, Бишкек шаарында эң мыкты ресторандардын бири Заман ресторанына жакындарын чогултуп, шоу бизнес өкүлдөрүн чогултуп, ак өргөсүнө бата алып той берип жаткан убагы. Ал эми той кандай кызыктуу өткөнүн, Гүлжайна эже кандай үй салганын көргүңүздөр келсе, видеону түрдүрбөй до конца көрүңүздөр. Ал эми сиздерге дагы ушундай ак өргө каалайбыз, бизге да ушундай ак өргө керек деп комментарий калтырып коебуз. Анда бизден алыстабайбыз. Сиздин жигитиңиз ал центр внимания болуп келгенди жакшы көрөт да. Достор, баарыбызга белгилүү болгондой, модель, ырчы, актер мырзанын сүйгөн кызы Гүлжайна Атаканова бүгүн ак өргөлүү болуп, жалпы меймандарын чогултуп той берип жаткан убагы. Сиз бизге кызык болуп жатат. Ак өргөңүз этаж үйбү же жер үй этаж үйбү? Этаж үй. Этажда. Кайсы райондан алдыңыз? Филармония. Филармониядан алдыңызбы? Вокалга жазылып алдыңызбы филармонияга? Ооба, ошо биринчи филармонияга барып вокалга жазылып, анан ошонун жанында үйлөрдү берип аткан экен, ошол жерден алдым. Кошуналарыңыз сиз келгенде өкүнгөн жокпу? Кошуналарым менен али чынында тааныш элекмин. Здесь живет Гүлжайна Атаканова деп алар. Дейшип айтышат чыгар, бирок мен барганыма эми 15-20 күн болду, ошон үчүн али таанышып үлгүрө элекмин. Канча комната? 2 комната. 2 комната. Ал жакта кимдер болуп жашайсыздар? Сагын, сиз? Сагын, мен кызым экөөбүз жашайбыз, инилерим болот жанында. Канча квадрат метр? 80 квадрат метр. 80 квадрат. О, чоң экен да. Комнатын өтө эле чоң экен да. Если сыр болбосо үйүңүздө канча миң долларга алдыңыз? 62 000 долларга алдым. 62 000 доллар ремонт все. Ремонту менен ооба. Могул жерди кесип коебуз. 62 000 доллар аяктап алдыңыз. Айтпайм да кой. Анда ак өргөңүз кут болсун. Рахмат. Ошол жака үй ремонт курулуп жатканда ошо строительный ремонттун шыбагын сиз шыбадыңызбы? Жок, ал жер бардыгы бүткөнүн алдым. Ремонт менен алдым. Ооба, даяр алдым. Даяр боюнча. Даяр алдым, ооба. Бул үйдү негизи алам деп канча жылдан бери аракет кылып жүрдүңүз? Мен буга чейин үйүм бар болчу, бирок билгендей эле меники Хрущевка болчу, баягы эски үйлөрдөн болчу. Ошонсо дагы мелим баягы баарына шүгүр кылайын дечимин, бирок баары бир жакшы үйгө аракет кылчумун да. Ошол кыялым быйыл орундалып, мынакей буюрса Аллах насип кылса, 2020-жыл аябай оор жылдардан болду деген менен мен үчүн аябай мындай ийгиликтүү жылдардан дагы болду. Ийгиликтүү жылдардан болду, Ошондо дагы кандай жерде үй алайын деген оюңуз барбы максатыңыз? Эми мен жер тилкеси бар менде өзүмдө. Буюрса Аллах насип кылса, акырындап ал жакка дагы өзүмдүн кыялымдагыдай жер үй салгым келет. Неге этаждан алдыңыз сиз? Азырынча мен жер үйгө даяр эмесмин. Себеби дегенде мен азыр жалгыз боймун. Ал жеке от жагыш керек, көмүр алып келиш керек, отун түшүрүш керек, кар күрөш керек, эшиктин алдын тазалаш керек. Мен ошолго байланыштуу ошо 10 этаждан эмнеге алдыңыз? Мен дайым бийигиракта жүргөн жакшы көрөм. Бийиктик жакшы. Немеде анткени 5-6 этаждан өйдө мындай чымын-чиркей да көп чыкпайт. Анан чаңпаң дагы азыраак болот. Эгерде лифт иштебей калса 1 айга смело жүгүрүп чыга берем. Сиз аябай эми арыктап турсуз го. Эми мындай мурдагыдан да арыктап кетип турсуз. Мындай ошондой көрүнүп атышы мүмкүн, бирок мен 8 килограмм кошком. 8 килограмм коштуңуз? 3-4 айда 8 килограмм кошком. Сагындай эле арыктап кетип турсуз. Сагындын эмес, веси мага өтөт окшойт. Сагын сизге өтөт окшойт. Анда барыңыздар ошо Гүлжайна эженкиндей ак өргө каалайбыз. Бүгүн тойдун кандай кызыктуу өтүшүн биздин каналдан көрө аласыздар. Дагы бир жолу айтам, түрдүрбөңүздөр. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы. Жакшы. Гүлжайна эженин үйүнүн квадрат метри канча? 105 беле? 105, Сизче? 80. Мына Айдана эжеңиз билет экен. Гүлжайна эжени чыгармачылыкта эмне болуп таанышып алдыңыз эле сиз эң биринчи жолу? Гүлжайна эжем менен Баткен шаарына 1 ай гастролдогонбуз түштүк чергесинде. Ошондо
аябай жакшы таанышып калганбыз. Бала кыял, анан аябай шаңдуу шайыр, шатыра шатман, жакшы эже. Эмне сапатын баалай аласыз? Эң биринчи адамга кылган мамилесин баалайм. Талант жагынан Талант жагын баалайм. баалайсыз. А сизчи? Мен Гүлжайна эжени интервьюга барганда таанышкам. Салам Кыргызстанда алып барып жүргөн ошол жерде аябай ма жаккан шайыр, анан аябай мени мактады эле да. Негизи жылуу сөз жан эргитет дегендей ушундай улуу эжелер мактап колдоп турса, албетте аябай жакшы көрүп калат экенсиң. Ошондон баштап эле мен Гүлжайна эжени абдан сыйлап жакшы көрүп келем. Азыр Ариана канча ай болуп калды? 11 ай. 11 ай болуп калды. Кудай берсе жакында бирге чыгат. Кудайым буйруса 1 айдан кийин. Ошондо жакында эле сиздердин жакындарыңыздар айтып кетти, ушу Ариананын төрөлгөнүнө 1 жылдын жүзү болду. Бирок 1 жылдын ичинде 10 айын абас карады депчи, ошо үчүн. Ооба. 1 ай. Баягы принц бар го, тааныйсыңарбы? Аты ким эле? Мен постоянно бир принц бар. Ошонун бир баягы жашоосун бир карап чыксаңар, ал өмүр бою принц болуп, өмүр бою баягы барчылыкта чоңойгон киши экен. Анан кийин ушул жөнөкөй жубай алып, ал жөнөкөй жубайды аябай сыйлап, урматтайт экен. Себебин сураганда, бул деген менин апамдай болгон бирөөнүн кызы, бул да бирөөнүн апасы деген сыяктуу жакшы жооп берген. Ошондуктан мен кызым болгондон кийин менден башка ким карамак эле? Башка бирөө келип карап бермек беле деген сыяктуу. Досторуңуз айтпайбы, абас бала карабай эле бүгүн биз менен жолукпайсыңбы деп? Мындай, эгерде Мейли анда сиз айтсаңыз кийинчиде. мындай мен качан бош убакта Анда жеңиз айтып берсеңиз, анда кийинчиде. Канат мындай. Ушу канат менин авторитетим төгүп бүтмөй болду бул. Баягы мен өзүм кызымды өзүм багам да, баштан айтып коеюн. Анан каалаган учурда иштеримди бүтүрөм, каалаган учурда карайм. Ишиңер болбосун десең. Жок, негизи. Кайтырыңыз. Жок, мен да Уруксат сыйлайынчы берилет го. дерсиң. Жеңем уруксат берилет деле кетип бартат го. Мен уруксат берем. Жок, негизи мындайда дайыма эле интервьюларда, түз эфирлерде, өзүм инстаграмда деле кызыбыз биз негизи ар дайым жаныбызда. Азыр өзгөчө жаңы жылдык съемкалар башталды. Күнүгө съемка, күнүгө концерттер болуп жатат. Анан кызыбыз негизи эле дайыма жаныбызда. Анан кийин ушу акыркы күндөрү кызым да чарчап кетти окшойт. Биз менен жүрө берип, аны үйгө калтырып калдык. Мен апам менен. Негизи мен жолдошум экөөбүз чогуу экөөбүз жашагандыктан кийин албетте биз экөөбүз карайбыз. Жолдошум мага жакшы жардам берет. Ошого ыраазымын. Бардык жигиттер сиздердей болсо, сиздей болсо, то есть. Сен деле ошондойлор. Анан Аваз байке айта кетсеңиз, Гүлжайна эжени бир орусча куттуктап коюңуз. Гүлжайна эже, поздравляем вас. Большим домом. Жок, сен орусча билбейт экенсиң дейт. С новоселением. Пусть это женщина дом дейсиң. Женский дом болбосун. Женский дом болсун, чтобы дальше дети маленькие, однокомнатные, еще много комната было. Спасибо. Хорошо. Сиз уруксат бердиңиз да жеңе. Анда кирип жакшы отуруңуздар. Бүгүнкү тойдун алып баруучусу Замир Кайназаров агабыз. Аке айтсаңыз, ушул баягы ресторанда көп жылдан бери иштейсиз, анан ушу ресторанда иштегенде кыйналбайсызбы? Жок. Неден кыйналасыз? Үй тойдон кыйналасың. Үй тойдон кыйналасыз, Ресторанда кыйналбайсың. Гүлжайна эже эмнеңиз болот? Кадимгидей эле бизде эле коллегабыз да. Коллегаңыз болот, коллегаңыз болот. Ошо бүгүн сизди алып барып берди, да? Ошо айта кетсеңиз, тойдун өзгөчө өтүшүнө тамада күнөөлүү же меймандар күнөөлүү? Албетте баягы тойдун көркү тамада болот да. Ошондо тойдун көркү сиз экенсиз, анда биз сизге ийгилик каалайбыз. Бар болуңуз. Өлтүрөсүң.
Ассаламу алейкум. Болсун байке, кандайсыз, жакшысызбы? Кайра келели. Ушундай боло берет сеники. Кайра кел. Ассаламу алейкум. Достор, негизи кудул кишиге өтпөй калат экен да, шуткаларыңчы буларга өтүш абдан кыйын, анткени булар юмордун үстүндө жүрөт да, кадимки куйручук атабыздай элечи. Ошонун балким немеси, ошонун теги да болуп кетишиңиз мүмкүн, Бизде бүгүн Союзбек Стакеев агабыз бүгүн тойдон жолугуп калдык. Иштериңиз кандай, жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр, болуп атат акырындан. Чыгармачылыктар менен кандай машыгып жатасыз азыркы убакта? Кадимкидей залга барган спортсмендердей эле тердеп чыгып. Көргөндөр сиздей болгусу келген жаш балдар же болбосо чоң балдар же болбосо аталар сиздей кудул болгусу келип атпашы, кантип машыгыш керек? Машыгыш керек, көп сүйлөш керек. Көп сүйлөш керек. Анан күлкүлүү сүйлөш керек. Анан кийин ошо күлкүлүү сүйлөгөнү дагы өтпөй калса же жакпай калса болбойт окшойт дебей кайра сүйлөй бериш керек. Өтпөсө деле сүйлөй бериш. Бир күн түшүнүп калат да. Сен түшүнүп калдык го, биз ошондой эле түшүнүп калат бир күн. Бул өзү ушундай депчи. Бирок сизди 5 жыл түшүнө албай жүрдүм да мен. Сиз бат эле түшүнүп кеттиңиз да мен. 5 жыл түшүнө албай жүрдүңбү? Азыр кичинеден түшүнүп келатам. Азыр акырын. Азыр акырында түшүнүп келатам. Барып түшүнүп каласың. Анда биздин көрүүчүлөр кызык болсун, бир анекдотуңуздан айтып коюңуз. Эмне жөнүндө анекдот айтып берейин? Кыз жөнүндө деле айтып берсеңизби? Жанагы эми илгерки бир апенди айтып берейин дегендей. Эми баягы бул баягы азыр жашоодо мен көбүнчө мындай анекдот деле айта албайм. Негизичи мен мындай тамашалай айтып калам да, мындайчы. Мен азыр айтып атам, мына кыргыздын азыр чем балдарга караганда кыздарыбыз кыйын болуп кетти окшойт. Чото мына бүгүн жайна той берип атат. Алтынай болсо не бир деген сонун бийликтерди багындырып, сиңдилерин эритип барып, врачкаларын эритип барып чемпион кылып, мындай эме болуп атат дегенде. Анан ушул анекдотуңуз. Бул анекдот эмес, бул окуя да. Бир анекдот. Мен анекдот айта албайм, кечирип кой. Күлдүрүп коюңуз. Жанатан бери эле тотом. Вообще жакпаган нерсе күлдүрүп коюңуз дегенде сиздерге. Жагат эмнеге жакпайт? Сен күлдүрүп койбойсуң деген жагабы сизге? Жагат. Көчөдөн любойун күлдүрүп аласызбы? Жок, күлдүрө албайм, ошо жагат. Ошо да күлдүрүп койсу, бала эмеске да коет. Анда бир күлдүрүп койсузбу? Эмне жөнүндө күлдүрөйүн? Любойун айтып күлдүрөбүз. Жок, любойун айтып күлбөйт да. Сен неге күлөсүң өзү жашоодо? Мен өзүм ушул күлкүлүү нерселерге күлөм. Жок, күлкүлүүлөрдү сен кайсыларды күлкүлүү деп баалайсың? Менби? Мен когда адам правильно шутит, это смешно уже. Ошондой баалайт экенсиң да? Но неправильно шутит, но шутит не смешно, но приятно, да? Ошонусу жагат сага. Ошонусу жагат. Главное, приятно сделайте. Не смешно, но приятно. Бирок күлкүлүү эмес, бирок мындай эме деп. Азыр мына элдин баары сен үчүн, мен үчүн деп кырылышып аткан кезибиз интернетте делечи. Мен сен үчүн митпедим, мен сен үчүн тинтпедим деп айтып беришет экен. Мунун баарына мен ишенбей калдым. Себеби ар ким өзү үчүн да жашайт экен, өзү үчүн үйлөнөт экен, өзү үчүн бала болот экен, өзү үчүн чоңойтот экен дегенде анан эчтеке кылбайт экенсиң да. Жок, мен өзүм үчүн эле жашап атам да. Өзүңүз үчүн эле. Күлдүрөйүн десем жаман тоскоол болуп ушундай жерден кайф алган бала кездесем өзүчү жашоодо. Негизи биз Союз байкени кичинекей кезден бери чоңоюп анан ушул 40тан ашып калгыча көрүп келатабыз сизди. Негизи абдан мыкты кудулсуз. Анан өзгөчө баягы харизмаңыз да күчтүү, импровизацияңыз да күчтүү, анан жөнөкөйлүгүңүз да күчтүү, сулуулугуңуз да күчтүү. Бүт жагыңыз тем жеңемен сураш керек калганда. Ийгилик каалайбыз анда сизге. Түрдүрбөй көрүп туруңуздар. Ушундай, постоянно ушундай ушул бала. Да, извините. Restoran'a gelince tuğanlar salat çiğçen mutlu etken doğanlar. Bugünkü yaşları varlığınızdan kuş gelirse, anamızın toyuzu açtı bir cer yap, bir bol şey yapalım ama. Cana şondayla gülceyle kızılsın, ağır gözü kut bolsun. Bir bol şey yapalım ama. Barыңыздар жакшылык. Куш келипсиздер. Ушул тойдо көңүлдүү отуруп, жакшы маанайда ушул биздин бир той эсте каларлык, бир жакшы өткөргөнгө аракет кылалы. Сиздердин да жакшылыгыңыздарга барганга Аллахым насип кылсын. Барыңыздарды жакшы көрөм. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, эжекелер, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Экөөбүзгө чогуу. Чогуу эле. Кандайсыз? Жакшы, Кудайга. Кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Мен тиги буундан орун алган унута көрүнүп калбайбы? Жок, всё нормально.
Это пойдет. Гүлжайна эженин эмнеси болосуз? Гүлжайнанын подружкасы. Подружкасы. Сиз да дос кыздар болосуз. Канча жылдан бери курбу болуп дос кыз болуп келатасыз? Мен бир 10 жыл болуп калды го. 10 жыл болуп калды, Жайлайсыңбы? Сиздикинечи? Мага 10 жылдан ашып калды. Анткени эми чыгармачылыкка Гүлжана киргенине 10 жылдан ашты го. Ошого байланыштуу. Бирок мен точно 12 же 13 же 15 деп айта албайм. 10 жылдан ашып калыптыр. Гүлжайна эженин үйү квадрат метри канча? Гүлжайнанын 180 го дейм. Ооба, 80. Балкону бар деп эле. Бардыңыздар уже, Жок, биз кече Айгүлдүн жакшылыгында чогуу Гүлжайна болуп отуруп анан баягы сурайбыз да ушундай нерселерди. Ошондо бири-бирибиз менен сурашканда ошо кече көп нерселерди айтып калдык. Эми жакында Кудай буюрса үйүнө өзүнчө биз чай ичип кийин барабыз. Канча мүшөк кум кетти ушул жака? 80 квадрат метрга билбейм эми, аны үй алып жүргөндөр. Могул жерин кесип коебуз да урдуруп эле айта бериңиз. 300 мүшөк кум кетти деп. Канча мүшөк кум кетти? Канча мешок. Бирок бул готовый эле алганда. 300 жок. Бирөө ошо готовый алса да шыбашкан да баары. Жок, бул евро ремонт менен алган. Жок, Ошого чейин канча мүшөк? Привет. Аны где-то канча десем, бир 300. Вот билет келе. Канча мүшөк шпаклевка кетти деп ойлойсуз? Эми если 300 кап тииндей кетип атса, шпаклевка. Жок, сиздерге эмес, үйгө. Үйгө шпаклевка негизи көбүрөөк кетет кумга караганда. Анткени ал багы толук түрдө шып алганда мен үйдү өзүм подсамоделка менен жасагам да, өзүм алып бергем, бирок эсимде көп жок, бирок 400 кетет го дейм. Ой, кандай жооптур. Строитель болуп иштесеңиздер деле вообще сонун болчу да экен. Эркек болуп эле антип айтпаш керек, бирок мен аялдын да эркектин да жумушун кылам десем болот да. Стройка жагын жакшы түшүнөсүз, Ооба. Ырдайт, стройка жагын жакшы түшүнөт. Сиз айта кетсеңиз, мен экөөңүздөрдөн карадым, ушундай баягы осанкаңыздар түз, фигураңыздар жакшы карайт экенсиздер. Зыңк депчи. Анан бул сизге болсун. Бул сизге болсун. Сизге кыска болбойт да? Бул сизге болсун. Анан камераны карасаңыздар. Гүлжайна, үйүң ушу бадыраңдай таттуу болсун деп бирден чиштеп коюңуздар. Мен да алып алайын, кеттик, чогуу. Сиз да алып алсаңыз болот. Нурик ака. Келиңиз. Вместе. Вместе. До конца жеп таштабайбыз, Гүлжайна. Коротко. Жок айтабызбы? Ооба. Эми мындай кылабыз. Гүлжайна. Биз нерсенин үстүнөн чыкпайбыз. Жок, эч нерсенин үстүнөн чыкпай эле. Жок. Мына как есть эле. Гүлжайна үйүң куттуу болсун, ар дайым бадыраңдай таттуу бол деп туруп тиштеп коебуз баардыгыбыз. Жок, бадыраңдай зыңк болду. Бадыраң үстө, бадыраңдай кеттик. Кеттик. Гүлжайна. Еще катуураак эле, үйдөгүдөй элечи, жестеме кыйкыргандай эле да кетип барыбыз. Кеттик. Гүлжайна. Үйүң куттуу болсун, бадыраңдай зыңк болсун. Кеттик. Кагыштырып койбойсуңбу? Азыр мындай кылабыз, азыр борсо калабыз. Борсо калабыз. Рахмат, бар болуңуздар. Мен сиздердин чыгармачылыгыңыздарды абдан сыйлайм. Кичинекей кезден бери угуп келатам. Анан экөөңүздөрдүн ортоңуздарда отурганга мен абдан толкунданып турам да. Сиздер дагы зыңк болуңуздар. Бизде достор легендарлуу Куудул өзгөчө чыгармачыл адамдардын бири, сүйкүмдүү жылдыздуу адамдардын бири Болсун байке. Болсун байке, иштериңиз кандай? Өтө жакшы да. Сиз стилиңиз депутат аркылуу болуп калыптыр го. Азыр мода болуп аткан саясат. Саясат мода болуп Мода болуп аткан. Ошого жараша ушундай стиль тандадыңыз. Көчөгө чыкканда курткаларым бар эсиме түшүштү. Канча балалуу болуп калдыңыз? Экөө. Канча жыл болду үйлөнгөнүңүзгө? 6 жыл. Почему так слабо? Эми багы шашпаган киши шашпайт да. Шашпаган киши шашпайт, Кудайга шүгүр экөө бар. Кудай. Анеңиз канча балалуу болоюн деген оюңуз бар? Эми багы албай алынар жараша дегендей. Эркин-майда 2 бар, Үркүн-майда 3 бар. Бизде деле чоң үмүт бар дегендей. Сиз ушул стилиңизге фем подарок эткен киши болду эле? Же бул жаңы отурдум бул стилге. Жаңы. Анысы карантин болуп чыга элекпиз, эми эл алдына эми чыга баштайбыз ошондо. Союзбек байкеден фен болсун анда, Болсун байкеге. Жаңы стилине. Жакшы, жука калыңыраагынан, Калыңыраагынан.
Анан могу биз иликтөөчүлөр баягы көбүнчө өзүбүздүн профессиябыз иликтөө, изилдөө болгондуктан биз профессорлор менен көрүшкөндүктөн азыркы убакта Кыргызстанда мындай аба ырайы кескин түрдө башка жакка бурулуп мындай. Сен Кыргызстандын эмес, бөлүп айт. Бишкектин аба ырайын айтасыңбы же жалпы Кыргызстандынбы? Кой турбайсыз, мен кел айтайын, сиз жооп бересиз. Кыргызстан боюнча Бишкек шаарынын аба ырайы өзгөчө башка жакка бурулуп кетип атат да. Бишкек шаарында үстүнөн смог каптап, ар бир смог баягы шаар тургундарына зыянын тийгизбесе да кандайдыр бир ыңгайсыздыкка алып келип жатат да. Ошол смогту көчө күнү окумуштуу Жанышбек Алтымышбаев өзүнүн билдирүүсүн билдирди. Ошо спутникте жашаган адамдарчы. Бул смог молекула менен түшкөндө ар бир система келип ачылып, ошол система аркылуу куюлуп түшкөндө, суунун шаркыраган суусунда түшкөндө, ошол системага тийип, анан жаркыраган күнгө айланат экен да. Ошол жаркыраган күнгө айланыш үчүн смогту монда үстүнөн алып келип кондурган жакшыбы же смогту алдынан берген жакшыбы? Эми колдон келсе ушу смогту жок кылып берген жакшы. Жок, алдынан берген жакшыбы же үстүнөнбү? Капталына берген жакшы го де. Капталына баары аралашып калгандай. Жок, ал эки эле вариант бар да. Капталдан үстүнөн берилет да. Хоч үстүнөн берилет да. Үстүнөн берилет. Сизге үстүн кайлуу да турабы? Ооба да. Үстүнөн мынтип берип койгонго турабы, капталда отурбай. Красавчик. Гүлжайна эжеге сиз эмне каалап кетмекчисиз? Гүлжайна негизи чыгармачылыкта алгачкы кадамдары биз менен башталган да мунун. Анан өзгөчөлүгү эмне Гүлжайнанын мындай баягы кудулдук өнөрдө жүргөн адамдарга тартынбаган өнөр, бул чоң бир Кудайдан берилген чоң белек да, ошо Кудайдын бир чоң белеги бар бул кызда. Анан ошол белеги менен ушундай ийгиликтерге жетип атышат. Дагы ийгиликтерди каалайм. Өркүн өсүп, элдин күлдүрүп, кыргыздын сыймыктуу кызы болуп жүрө берсин. Негизи Болсун байкелер сахнада ойноп атканда биз кичинекей болчук, ошондо көрүп алып, Болсун байке уже сөз айта электе эле күлчүк да, сиз сөз айта электе, ушундай сиздин талантыңызды чын жүрөктөн сыйлайбыз. Дагы да болсо алдыңызда туруп ушундай микрофон менен интервью алып атканыма абдан чексиз кубанычтамын. Саша. Барбаңыз. Тамаша. Тура эмес түшүнүп албаңыздар. Колуңуз кармаганына кубанычтамын. Рахмат. Мен сизге бир жолу жолуктум. Молодой гвардия жакта болсуңуздар. Мурда. Мен да сизге футбол болом деп келгем сизге. Багы. Болду, эстедим. Сен казармандан белең, каяктан белең? Казармандан. Худул болом деп келгенде айткансыз, азыр деген ошо өзүм семейный проблемам болуп, аялым менен күндү урушуп, депрессияда жүрөм, стрессте жүрөм депчи. Алаксызба деген болчу. Алаксызба дегенсиз да. Анан ошондон кийин мен кеткем. Мен кайра Союзбек байкеге бардым. Тынчбек мунун семьясы? Жок. Башка кыздар бар экен. Кабыл алды ситуацияны. Кабыл алды. Аз кей жүгүрүп иштеп атам сваркада, 4-разрядда. Банан дейсизби? Жакшы эме жок. Концерт койсоңуздар, мага да сиздер менен кошуп чыгып койбойбу? Куддан чыгып атабы? Ооба, ал жакта да Куддан чыкты. Чыкырабыз. Кудулданбы? Сен мындай. Сен бирдекеле чыгып алып, бердиресең болот экен. Бетиң кыймылдабай турбайсың сен гүлбөйт кезинде. Азыр кей жүктөгө бердиресиң керек экен. Кей жүктөгө бердириш керек. Бетиң бетон болуш керек экен го. Бетон эмес мындай. Башка нерсе сатылбай кышайт да, сериозун сүйлөй берсең. Ийин жакшы болот, так сериоз сүйлөсөң да эч ким ишенбей. Мисалы мен кудулдук өнөрүм бар да, бир анекдот айтып берейин мисалы сизге. Буну баары бир билесиз да. Мисалы жолдо бир адам кетип баратып, анан нар жактан жолдун боюнан эшекти көрөт да. Анан экөө ортодон машина өтүп аткан болот. Адам эшекти көрүп алып аябай мингиси келет да. Анан эмне кыларын билбей өтөнүсө машина өтүп аткан болот, бирок адам наркы өскө өткүсү келбейт. Анан бир маалда эшекке кыйкырат: эшек бери өтпөйсүң" десе, эшек кыйкырат да: брат, наспай барбы" дейт. Мындай айтып мен чыгаргам Кыргызстанда. Абдыскиден айтып бул. Не деген айт? Абдыски деген айтып. Абдыски? Кичинекей бала десклаш ойноп атыр да. Балкондон мамасы кырыптыр. Ай кызым десе, бас тамак ичип ал десе. Курсагым тоок десе. Ай курсагың ачат деп коет дейт. Болду ушундай. Жок, меникине жетпейт экен бирок. Бул толтура. Ушундай анекдоттор толтура.
бул башкача вариант айтты. Сен башкача экөөңөр түшүнүшө албай калып кеткен. Экөөң бирдей эле болду. Эшек насыбай жок дептир дегенде эшек элестетип көрбөйсүңбү? Бул жерде чоң логика жатат. Литератураны окуп. Көп аябай образование күчтүү болуш керек мындай. Баягы билдирчү дегендерге ушу Бокенин айткандай анекдот ушундай анекдоттор айтабыз. Эки жигит маршрутка өтүп турган экен 48-те. Тос кийинкисине кетебиз деп койтук. Жок, болду. Болгон эме да. Анекдот айткан окшот айтып коюш керек. Болду. Ошондо эмне болду деп сурай беришет. Бүткөн жана деп айтты. Шугаринг кылдырасызбы шеф? Эмне кыл? Шугаринг кылдырасызбы? Шугаринг эмнеси? Түшүнбөйм да шугаринг. Шугаринг деген жана шугаринг жана бетти мындай самындап тургандан кийин кайра эме крем сүйкөнөсүзбү? Жок экен. Эркек чоң ажетпакчы. Эркек деле ой жакшы деген. Анан болбой момунда кубак болуп барасың да бир колдон соолот. Өтө эле аябай. Сиз боянасызбы шеф? Өтө жакшы. Сиз боянасызбы? Чоң концерттерде, эфирлерде колдонобуз. Эфирде хочешь не хочешь эметесиң анан. Не хочешь бояйт, э? Анда мындай көчөдө той топурда көрүп аябай сулуу кезишти көрүп атпайсыңбы? Анда мындай Ал эфирден чагылып калбаш үчүн бойойт да. Болсун байкен полный эле бойойт экендан да. Негизи достор, тойдо конок болуп отурган бизде редко болот. Күндө тойдо кызмат кылабыз. Мен бүгүн жөн эле конок болгон жокмун. Мен бүгүн өзгөчө таланттуу инсандардын тоюнда конок болуп отурам. Ал инсан экөөбүздүн астыбызда тамак калбай калат го деп ойлойм. Албетте, ошол үчүн сөзүңө лак сой, сен тамакты карап кичине тамактан ал. Сиз алаксып атасыз да? Абдан сонун. Өздөрү алып келип сок куюшат экен, баары вообще сонун экен. Астыңа алып келип берет экен. Жегенде эле билет экенбиз. Жегенде эле билет экенсиң.